баягы акча каражатынын жетишсиздигинен эмгек акын убагында төлөй албай, социалдык фондго, налогторго төлөй албай калган учурлар болгон. Себеп акча каражат жетишпес, эмгек акын төлөсөк налогторду, социалдык фондго болгон төлөмдөрдү төлөй албай, социалдык фонддон пениялар эсептелинип, эмгек акылар да bir ай, 2 айлап, даже 3 айлап эмгек акы төлөй албай калган учурлар да болгон, айрыкча жайдын күндөрү. Жайдын күндөрү төлөй албай, ошонун уландысы бириккенге чейин ушундай учурлар болуп келген да. Жетишпестиктин эмеси болуп турган. Айрыкча жайдын күндөрү, мындайча айтканда, май айынан баштап октябрь, ноябрь айларына чейин өтө таңкыстык жаралып турган. Ошол учурларда жаңы оборудование сатып алыш өтө оор болгон себептигинде биздин бюджетибиз эсептеп чыкканда жалаң дефицит менен келип жүргөн ошол учурларда. Акча каражаты жетишпейт, жаңы техникаларды, даже зданияларды ремонттоого акча жетишпестен биздин айтып атпаймынбы, например, жайдын күндөрү планыбыз 100 миллион, Жалал Абад электро 100 миллион акча топтой турган болсок, 100% планды аткарган учурда дагы баягы бизде расширение деп коет, бөлүштүрүүчү акчаларды бөлгөндө жетпей бизге 40 миллион акча түшчү жайдын күндөрү. 40 миллион биздин фонд оплата турган 45 миллион болчу. Ошол себептен акча жетиштик жагы өтө эле оор болгон да.